Гапыр Мадаминов өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен. Бүгүнкү өтүлүүчү тема кесипкөйлүккө өзүн өзү тарбиялоо 3-сабак. Даярдаган Бейшенова Салтанат Осяновна. Саламатсыздарбы, урматтуу 7 тубандагы менин сүйүктүү кесиптештерим. Биз кесиптик даярдыкты албетте жогорку окуу жайлардан алабыз. Бирок бизге жогорку окуу жайларды бүтүп келгендер шакирт катары гана келип, турмушта, практикада диплом бар, кесипкөйлүгү жок экендиги көрүнүүдө. Себеби адис бул жогорку окуу жайды бүтүргөн адам болушу мүмкүн. Ал эми кесипкөй бул адистиктин үстүнөн иштеп, өзүн өзү тарбиялап өстүрүп, адистиктин жогорку даражасына жеткен адамды кесипкөй дей алабыз. Анда өз адистигинен, мисалы, дарыгер, инженер, мугалим, агроном эң терең сырларын, жаңы усулдарын өз алдынча иштеп жатып, иш процессинде тажрыйба жүргүзүп, байкап, өнүктүрүп, өзүн өзү тарбиялоо болот. Биздин эксперименталдык тажрыйба көрсөткөндөй, эч кайсы жогорку окуу жайлардын окуу китеби, усулу, практика күндөлүк турмуш бергендей маалыматты бере албайт. Анткени турмуш, практика бул өтө терең, көп кырдуу болгондуктан, анын баары жогорку окуу жайлардын китептерине кирген эмес. Аны ынтызар, кызыккан, өз кесибин сүйгөн адис иш процессинде өзү издеп таап алуусу зарыл. Ошол үчүн ал окуу китептери адиске багыт бериши мүмкүн. Кесипкөйлүктү максат кылып изденип, өзүн өзү өстүргөн адис эң мыкты кесипкөй болуп чыгат. Ар бир кесип ардактуу дегендей, ар бирибиз өз кесибибизди сүйүп иштесек деген ойду айткым келет. Кесипкөй болом деген адам өзүн өзү тарбиялап, билимин өстүрүү керек. Кесипкөйлүккө умтулган адам ошол кесиптин казанында кайнап, эч кимге байкалбаган назик, ичке жактарын байкап, өзүнө сиңирип алат. Өз адистигин сүйүү, өз адистигине элге керектигин түшүнүп, элдин ыраазычылыгына, сүйүүсүнө умтулуп иштөө. Үйрөнүүгө, өзүн өзү тарбиялоого ынтызарлык, өзүн адистигине арнап, эмгегинен рахат алуу, айлык үчүн эмес, рахат үчүн иштөө. Ак ниет менен иштөө, чыдамдуулук, эрктүүлүк менен иштөө. Кесипкөйлүккө жетүү жолунда өзүн эрктүүлүккө, тажабай эмгектенгендикке, кайра кайталап жасап, ийгиликке жетүү, тажабастыкка үйрөнүү. Өзүнүн тажрыйбасын анализ кылып, ийгиликтерин талдап, аналитикалык метод менен иштеп, кесипкөйлүккө жетишүү. Жогоруда айтылган жолдор менен өзүн өзү тарбиялап, кесипкөйлүккө жетишкен адамдар, мисалы, Ахунбаев, Мирахимов, Исаков, Жумабеков. Ошол эле учурда иштеп турган өз эмгеги менен кесипкөйлүк даражага жеткен адамдардан барып шакирт түшүп, алардан консультация алып, иш процессинде өзүн ченеп көрсөтүү. Демек, урматтуу кесиптештер, мен бүгүнкү сабагымды өзүңдүн адистигиң үчүн арнап, эмгектен рахат алып, айлык үчүн эмес, рахат үчүн иштөөң керек деген агайдын сөзү менен жыйынтыктайм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.